Албетте, мен да адаммын, пендемин, мен да адашам. Мүмкүн мен башкалардан көбүрөөк адашам. Өзгөчө ушу кадр жагынан, адам жагынан, дос жагынан көп адашат экенмин. Адамдын ичин көрө албайт экенмин. Эми кыргыздын да макалы бар да, жыландын алаасы тышында, адамдын алаасы ичинде. Көп ката кылдым, көп адаштым. Бирок бир нерсе айтат элем да, мен эмне кылсам дагы, кандай кылсам дагы ушу элим, жеримде иштеп аттым, президент катары. 2011-жылдан баштап өткөн жылдын 2017-жылдын аягына чейин президент болуп иштедим. Эми канчалык ушакчылар, душмандар кыйкырса дагы элдин турмушу ушу жылдардын арасында кыйла эле оңолду. Шаардарды алсак, ошол эле Бишкектин ичиндеги машиненин саны 6-7 эсе көбөйүп кетти. Ош, Чалабад, Талас болобу, Баткен болобу, Нарын болобу, Скөл болобу, бардык жерде жаманбы жакшыбы элдин турмушу оңолуп калды. Эл жарыгы бар, свети бар, газы бар, жолдорун жаманбы жакшыбы оңдоп кеттим. Мындай бир топ жакшылыктар да болду. Кыргыздын менимче духун да өгөтүп кетти. Мына көчмөндөр оюнун өткөргөнгө чейин мындай кыргызмын деп мактангандан азыраак болчу. Ошолор кадимкидей биздин жарандар кыргызмын деп башын бийик көтөрүп калган.